Түштүк Корея студенттери казак тилин жигердүү түрдө үйрөнүп жатат. Лингвистика менен казактануу боюнча алгачкы сабактар Хангук чет тилдер университетинде 2004-жылы окутула баштаган. Быйыл Борбордук Азия кафедрасы өзүнүн 20 жылдыгын белгилеп жатат. Абайдын тилин үйрөнүүнү калгандар арасында болчу дипломаттар, котормочулар, Казак-Корей биргелешкен ишканаларынын кызматкерлери бар. Жогорку окуу жайдын доценти Чу Ён Мен өзү да учурунда кафедранын студенти болгон. Ал казак тилин, грамматикасын бат эле үйрөнүп, бүгүнкү күндө студенттерге тил үйрөтүп келет. Орталык Азия, сонун ичинде Казакстан тууралуу бир макаланы окудум. Борбордук Азия, анын ичинде Казакстан тууралуу бир макаланы окудум. Ошол макаланы окуганда Казакстанда бар нерсе Кореяда жок, Кореяда бар нерсе Казакстанда жок деген маалыматка көзүм түшүп калды. Ошондон кийин эки өлкөнү жакындатууга бел байладым. Эки өлкөнүн ортосунда көпүрө боло аламбы деген ой менен казак тилин үйрөнө баштадым. Сондуктан сонун арасында эки элди коса алатын көпүр боло аламбы деп сондай оюм мен казак тилин окуй баштадым.